Бишкекте германиялык туристти жарандык кийим кийип алып текшерген милиция кызматкеринин иши тергеле баштады. 20-июлга караган күнү бул Баш каланын Ахунбаев көчөсүндө өзүн милиция кызматкери катары тааныштырган адам туристтин документтерин текшерип баштаган. Бишкектеги туугандарынын үйүнө коноктоп келген германиялык турист өзүн тоноп кетти деп корккондугун айтууда. Өлкөгө келген конокко болгон орой мамиле бул биринчи эле жолу эмес. Мындан 2 ай мурун эле Бишкекте чет элдик конокторду тоноп жүргөн кылмыштуу топ кармалган. Жуманын башында болсо Кочкордо жагымсыз окуя катталды. Аймакта жүргөн 3 туристти жергиликтүү тургун унаасы менен сүзүп кетип, алардын бирөөсү каза болгон. Нарындагы окуядан кийин социалдык тармактарда туристтердин коопсуздугу кызуу талкууга алына баштады. Буга чейин туризм департаменти болсо чет элдик меймандардын коопсуздугу үчүн эс алуу жайларынан баштап башка аймактарга чейин туристтик полицияны түзүү планын жарыялаган болчу. Жалпы эле чет элдик меймандардын бүгүнкү күндөгү коопсуздугу жана курорттордо түзүлгөн шарттар тууралуу бүгүн кеп кылган жатабыз. Кесиптешим Исмат Ибрагимов бул маалыматтарга кененирээк токтолмокчу. Исмат, жакында эле нарындагы туристтик унаа менен жана коюп кеткен окуя өлкө имидж үчүн тилекке каршы жакшы көрүнүш болгон жок. Буга чейин да чет элдиктерди тоноо фактылары да болгон. Былтыркы жылдагы дагы бир фактыны эстей турган болсок, негизи тиешелүү органдар маселеден арылуунун кандайдыр бир аракеттерин көрүп жатыптырбы? Рахмат Айгерим, бул жылкы туристтик сезондогу коопсуздукту камсыздоо максатында Ички иштер министрлигинин 3000ге жакын кызматкери өлкө боюнча ушу туристтердин жакшы эс алуусуна шарт түзүү максатында коргоо иштерин жүргүзөт экен. Ал эми Ысык көл аймагында болсо 500ге жакын милиция, ал эми Ысык көл аймагында болсо 500ге жакын милиция кызматкери текшейт. Ал эми ошол милициянын саны коноктордун санына жана ошондой эле түзүлгөн кырдаалга жараша көбөйтүрүшү мүмкүн экен. Ал эми облустагы ички иштер башкармалыгынын күчүн жана мүмкүнчүлүгүн координациялоо боюнча Бостери айылында атайын штаб түзүлгөн экен. Кыргыз өкмөтүнүн ошондой эле ички иштер министрлигинин милиция кызматкерлерин туристтердин коопсуздугуна тартуу жактарын кээ бир туристтик тармакта иштеген адистер бул сунуштар толук жыйынтыгын бербестигин айтты. Себеби качандыр ошол жергиликтүү калк, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү конокторду толук кандуу кабыл алууну үйрөнбөйүнчө бул маселе толук чечилбестигин айтты. Себеби конокту тоскон жергиликтүү бийликтин мүмкүнчүлүктөрү канчалык жогору болсо, тейлөө сапаты да ошондой эле конокторду кабыл алуу сапаты дагы жогорула тургандыгын айтты. Ошондой эле туристтик тармактын адиси Эмиль Уметалиевдин айтымында элдин качан ошол аймакта жашаган эл туристтен канча акча таап, канча кирешет таап аткандыгын билип билмейинче, ошол маселени толук кандуу түшүнүп жетмейинче бул маселе жыйынтыгын таппаарын айтты. Бул тууралуу азыр туристтик агенттиктин жетекчиси Эмиль Уметалиевдин пикирин уксак. Менин үйүмө келген кишини мен коргошум керек да. Эч кимге менин үйүмө келдиби адам, конок, мен аны коргоп беришим керек. Биздин үйгө, биздин корого келдиби конок, биз аны коргоп беришибиз керек. Биздин айылга келген конокту конок катары көрүп, эгерде биз сый урмат көрсөтүп жана аны менен кызматташуудан пайда көргүбүз келсе, биз баардыгыбыз өз айылыбыздан ошол коногубузду коргоп беришибиз керек. Өз жерибизде, өз элибизде, өз өлкөбүздө биз коргоп беришибиз керек. Жана коопсуздукку камсыздоо боюнча өзүңүз айтып өткөндө туристтик полиция түзүү сунушун алып чыкты эле. Негизи бул полициянын милдети кандай болот экен? Анан баягы жайкы сезон башталар алдында бул сунуштун ишке ашуусу канчалык экен? Деги эле бул жаатта эмне аракет көрүлүп жатыр? Туризм департаменти мындан 2 ай мурун эле ошол курорттордогу атайын полиция түзүү кызматын сунуштаган. Анын негизги милдети бир эле коопсуздук тармагын карап калбай, ошол келген конокко атайын гид катары кызмат кылып, алар менен сүйлөшүп, аларды тейлөө жагын, ошондой эле кайсы жерлерде жүрүү мүмкүнчүлүгү болгон эрежелердин баарын түшүндүрүп берип, алардын коопсуздугун дагы ошондой эле алып жүрүү дагы толук ишке ашырышы керек экен. Бүгүнкү күндө бул маселе, бул сунуш формалдуу түрдө эле иштеп жатыптыр. Себеби милиция кызматкерлеринин бүгүнкү абалы жогоруда коюлган туризм департаментинин талабына толук жооп бербейт экен. Себеби ал жерде биринчи тил билүү деңгээли болсо, экинчи маселе туристтерге кызмат кылуу, алар менен мамиле жагы бүгүнкү күндө төмөн болуп жаткандыктан бул маселе азырынча иштин башталыш этабы менен гана иштеп жаткан экен. Ал эми толук кандуу маселе чечилбептир. Ал эми башка жанагы тазалык, ошондой эле
туристтерге болгон шарт тууралуу айта турган болсок, ошол жанагы туристтердин биринчи кабыл алына турган жердеги ажатканалардын сапаты дагы бүгүнкү күндөгү жакшыртуу иштери жүрүп жаткан экен. Бул тууралуу азыр ошол туризм департаментинин жетекчиси Азамат Капаркулов буларды айтып берди. Толук кандуу түрдө азыркы учурда аткарылып элек, бирок кандайдыр бир деңгээлде ал аткарылып атат. Мынакей быйыл 700дөн ашык Ички иштер министрлигинин курамы Ысык көлгө барып, ошол жерде коопсуздукту камсыз кылышат. Бул жагынан бардык аракеттер жүрүп атат, ошол келген туристтердин эс алуусун эң жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн. Ал эми жергиликтүү органдар тарабынан ошол жерде баягы жаштар болобу, жаштардын уюмдары болобу, аксакалдар болобу, ошолор менен сүйлөшүү жүргүзүп, баягы кээ жерлерден чыр-чатак чыгып кете турган жерлерден азыркы учурда түшүндүрүү иштери жана алар менен иш алып барылып атат. Исмат, биз билебиз, азыр жайдын алгачкы биринчи ай аяктап бара жатат. Дагы маалыматтарга караганда, бул өткөн жылдарга салыштырмалуу быйыл Ысык көлдөгү баалар дагы чоң айырмаланат деп айтып жатышат. Бул канчалык деңгээлде экен, анан себеби эмнеге байланыштуу экен? Кандай маалыматтарыңыз бар? Бүгүнкү күндө Кыргызстан аймагында 329га жакын ошол деңиз толукту чыңдоочу жана эс алуучу жерлер иштеп жатат. Алардын 31 атайын балдарга ылайыкташтырган экен. Алардын баасы ар кандай көрсөткүчтө болуп жатат. Минималдык баасы 4 кишиге ылайыкташтырган жатакананын баасы 4000 сомдон башталып 28 миң сомго чейин чукулдайт экен. Мунун баасы негизи ушул тармактын адистеринин айтымында сезондук факторлорго байланыштуу экен. Себеби Кыргызстанда ошол туризм эс алуу сезонунун кыска 1,5 убакытка созулгандыктан баасы дагы ошого жараша өсүп кеткендиги айтылууда. Ал эми мисалы башка өлкөлөрдө Түркия мамлекетин ала турган болсок, ал жерде туристтик сезон 6 айга 7 айга созулгандыктан ал жерде кызматтардын төмөн болуп жаткандыгы ошол себептен экендиги айтылууда. Ошондой эле Кыргызстанда дагы бир ошол баалардын өсүп кетишине негизги себеп бул жеке ишканалардын, жеке туристтик мекемелердин иш алып баргандыгында болуп жаткан экен. Себеби мамлекет тарабынан аларга көзөмөл болбогондуктан алар өзү каалаган кызматтарды сунуштап, каалаган баасын белгилеп берүүгө аларга толук мыйзам жол берет экен. Айтор ошол эс алуучу жайлардын шарттарына жараша дагы баалары ошого байланыштуу экен. Рахмат маалыматыңызга. Исмат Ибрагимов туристтердин коопсуздугу, ошол учурдагы Ысык көлдөгү эс алуудагы баалар туурасында айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз.